Салам достор. Биз сиздерге бүгүн белгилүү саясий жана мамлекеттик ишмер Исхак Разаков жөнүндө сөз кылабыз. Исхак Разаков 1913 жылы 25 октябрда Лелик районундагы Оросон айылында төрөлгөн. 3 жашында энесинен, 8 жашында атасынан айрылат. Кошен шаарында балдар үйүндө тарбияланган. Ташкенттеги мектеп-интернатта билим алат. 1929 жылы Ташкенттеги педагогикалык институту, 1936 жылы Москвадагы Пландоо институтун бүтүргөн. Ишмердүүлүгүнө кайрылсак 1939 жылдан баштайт. 1939 жылдан бир канча мамлекеттик иштерди иштейт. 2 ирет Ленин сыйлыгы жана 2 жолу Кызыл Туу ордени менен сыйланат. Улуу ата мекендик согуштун 1 даражадагы ордени жана башка көп медалдар менен сыйланган. 2016 жылы Кыргыз Республикасынын баатыры ному ыйгарылат. Үй бүлөсүнө кайрылсак, Жубайы Рауза экөө Эльвира, Эрки, Эмиль аттуу уул кыздарды тарбиялашкан. Разаков 1979 жылы 18 мартта Москвада каза тапкан. Кийинчерээк сөөгү Кыргызстанда көмүлгөн. Коом деген сен жана мен. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот. Исхак Разаков.